Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу сэр Сума Чакрабарти мырза, урматтуу форум катчылары, ардактуу коноктор, биздин өлкөбүздүн калктуу конустарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынып, анда калкыбызды таза суу менен камсыздоо приоритеттүү багыт катары аныкталды. Ага ылайык өкмөткө 2020 жылдын аягына чейин калктуу конуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Бүгүн таза суу долбоорунун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Европа биримдиктин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарыбызда 11 миллиард 200 миллион сомдук өлчөмүндөгү ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул акча каражаттарынын 65%дан көбүрөгү гранттык, ал эми калган 35%га жакыны кредиттик түрдө 15 жылга төмөн пайыз менен берилип жатат. Мындан тышкары ЭБРР, ЕС жана Швейцария өкмөт тарабынан 2019 жылдын баштап шаарлардан тышкары айыл жерине да инвестиция тартуу жаңыдан башталганы турат. Мына бүгүн эртең менен жолуктук биз. Урматтуу Сума Чакрабарти жана келген команда менен мына быйылдан баштап айылдарга дагы мына баштайбыз деп бүгүн сөз болду. Андан сырткары дагы көп проекттер боюнча сүйлөшүлө жүрдү. Ошондой эле айыл жергесин таза суу менен камсыздоого Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа инвестициялык банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Катар кайрымдуулук фонду, Ас-Сафа жана Ас-Салам фондору жакындан жардам көрсөтүп жатышат. Кече жакында Бириккен Араб Эмираттарынын Шейх Заед бин Султан Аль-Америх Нахаян кайрымдуулук жана гуманитардык фондунун жетекчилери бизге келип кетишти. Алар да таза суу маселесин чечүүгө өз үлүштөрүн жана жардамдарын көрсөтөрүн билдирип жатышат. Учурдан пайдаланып, бүгүнкү отурумда катышып жатышкан Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы элчиси Эдуард Ауэр мырзага, Швейцария конфедерациясынын элчиси Вероник Ульман айымга, Дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнүн башчысы Балорма Амгабазар айымга, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кендис Магдейн айымга, бир эле таза суу секторунун гана эмес, республикабыздын башка тармактарында өздөрүнүн кошуп жаткан чоң иштери үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан бүгүн мына айтып кеттим, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын мына жетекчиси келди, Сума Чакрабарти. Бул киши дагы алыстан атарытып, өзүнүн кымбат убактысын бөлүп мына бүгүн келип, абдан жакшы сүйлөшүүлөр болду. Бир эле таза суу эмес, чакан орто бизнеске жана башка биздин тармактарга жардам берүү боюнча өзүнүн жакшы ойлорун, жылы сөздөрүн айтты. Бул киши бүгүн отурат, кол чаап койсоңуздар. Рахмат сизге дагы, чоң рахмат. Урматтуу жыйындын катышчылары, таза суу бул элибиздин ден соолугу, саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык жыл сайын 30 миңге жакын ичек карын оорулары катталат. Катталбаганы канча? Ичүүчү суу аркылуу жуга турган ооруларга каршы күрөш өлкөнү жыл сайын 4,8 миллиард сомдон ашык чыгымга алып келет. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн биринчи кезекте калктуу конуштарды таза суу маселесин чечүү керек. Жогоруда айтылган акча каражатын үнөмдөп өнүгүү иштерине багыттасак болот. Таза суу маселесин чечпей туруп, туризмди, жалпы эле экономикабызды өнүктүрүү кыйынга турат. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республика бюджетинин эсебинен жана 17 айыл эл аралык финанс институттардын жардам аркылуу таза суу менен камсыз болду. Жакынкы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмаларын реабилитациядан өткөрүлөт.
таза суу курулмалары жок 169 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылды. Бул маселени чечүүдө эл аралык институттардын колдоосунан тышкары республика бюджет эсебинен да акча каражаттары каралууда. Эгерде 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты ажыратылган болсо, мына 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Анан биз дагы бул маселени кайра караш керек. Кийинки жылы бюджет каралганда бир эле сырттан келген каражатта карабастан биз да ички бюджеттен 5 миллион сомго чейин бул каражатты көбөйтүшүбүз керек. Ошондо биздин эсеп боюнча буюрса 2005 жыл ичинде толук менен айылдар таза суу менен камсыздап бүтөбүз. Урматтуу жыйындын катышчылары, бүгүнкү форумга бардык область жетекчилери, шаарлардын мэрлерин жана суу чарба муниципалдык ишканалардын Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ден солуп бираз начарда больницага барыптыр, алаңгыча бирөөлөр телефонун чалыптыр, намек кылып ушундай мишайт берип алыптыр. Өчүрүп койсоң болобу, телефонуң аппараттан алысыраак бөлөк жака көчүрүп койсоң болобу. Төкмөң акын бул жердин сыйлы болгон коногу, анткени төкмө келсе төр бошосо момундай ызычы болуп, тиякта микрофон бошобой кайса болобу. Буга чейинки көтөргөн жанагы 2014-төн бери Конституционный палатанын чечимине карабастан мына бүгүнкү күнгө чейин биздин жанагы ички инвесторлордун укугун корголбой келатат. Бирок 2018 жылы премьер-министр тарабынан кол коюлуп, ушу биздин ички инвесторлордун маселесин чечип берүү боюнча кол коюп берген ага комиссияны түзүп, ошо жерде чечүү маселеси каралган. Мына бүгүнкү күнгө чейин министр Панкратов эч кандай ушуну аткарбай келет. Ушу күнгө чейин созуп келет. Дагы канча созот, ушу эч бир белгисиз болуп атат да. Ашырбек Мойдунович, ушуну бир каттуу карасаңыздар. Бир топ жолу көтөрдүм ушу маселени. Эмне үчүн эртең парламент каникулга кеткенден кийин комиссия түзөбү, же кийинки жылга дагы ушинтип калтыра береби? Мына экономиканы көтөрөлү деп атабыз, региондорду өнүктүрөлү деп атабыз. Эмне үчүн ушу маселени бүгүнкү күнгө чейин Панкратов чечпей келет? Буга тез чара көрүңүздөр. Болбосо ишти алып бара албаса, кызмат ордун карап көрүңүздөр да булун дагы. Андан сырткары мен мага Сузак районунан элдердин кайрылуулары болуп жатат. Көчкүдөн көчкөн Кызыл Тоо айыл өкмөтү бар, Кыз Көл айыл өкмөтү бар Сузак районунда. Мына көчкү жүрүп, мына уже 1,5 жылдан бери ушулардын трансформация маселеси, жер маселеси бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет. Өкмөттө сиздерде ушу жер маселесиндеги бир ошо бөлүмдөр бар. Мына эч кандай бир жакшы иш алып бара албайт. Мына алар тууганына же болбосо баласынын үйүнө көчүп, эски жер үйлөрүнүн светтери өчкөн, ал жакка жашоого мүмкүн эмес деп МЧС корумту чыгарып берген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушулардын жер маселеси чечилбей келет. Ашырбек Мойдунович, бул биздин жарандар, биздин элдерибиз. Эмне үчүн булар азыркы мына ушу жаз келип атканда, жай келип атканда ушулар трансформация маселеси жерлер берилип, ушулар эртең үй салып, күзгө кышка калбай үй салып чыгып кетсе жакшы болмок да. Сиздер ушу жер маселесиндеги отделиңиздерди дагы өкмөт карасаңыздар, ушу жерде кандайдыр бир адамдар иштейт. Бүгүнкү күнгө чейин биздин элдердин ушу жер маселеси чечилбей келет. Канча деген үй салынган жерлер мына бүгүнкү күнгө чейин же документи жок, же башкасы жок, же пропискасы жок, же балдарын мектепке киргизе албай жүрүшөт да. Бул маселени тез арада чечип бериңиздер, мага жообун берип койсоңуздар, чоң рахмат.